баласагым Карахан Дорундагы акын Улуу Бойчок мамлекеттик ишмер болгон. Дүйнөлүк адабиятка, маданиятка куталчу билим же куттуу билим эмгеги аркылуу таанылган. 1069-1070 жылдары куталчу билим эмгеги дүйнөнүн көп тилдерине которулган. Куталчу билим китебинин үзүндө билим кайда болсо бийиктик ошондо. Билим кадырын окуган билер, зер кадырын токуган билер. Адамды эки нерсе картайтпайт. Бири жакшы мүнөз, бири жакшы сөз. Достошуу оңой, сыйлашуу кыйын. Жоолашуу оңой, жарашуу кыйын. Кут бир келет бакпасаң кетип калат. Бак бир конот үйлөсөң өчүп калат. Билимдүүгө окуу кийим аш болот, билимсиздер ушак менен дос болот. Шамалдай токтолостон өмүр өтөт, кандай күч токтотууга ал жетет. Бактың бар деп кубанба, келет кетет. Дөөлөт бар деп ынанба, толот бүтөт. Тилиң бар деп ой келди сүйлөй бербе. Айтканыңдан айтарсың сөздүн орду келсе. Айткым келди о акылман сөз жайын. Окуу билим пайдасынан баштайын. Окуу түндө алдыңдагы шамчырап, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Окуу билим көп нерсеге жеткирет, бул экөөнөн урмат сыйды көп көрөт. Сокур дешет билимсизди жөндөбө, окуу гана жарык чачат дүйнөгө. Кимде ким окуй билсе олжо табар, кимде ким билим алса олжо алар. Илимдүү асыл адам чындыгында, билимдүү өкүмдарга керек тура. Адамдар ал нерсеге жетиш үчүн жумшаган колдун күчүн, илим күчүн. Акылдуу илимдүүлөр улуу асылдар, билим менен бек күчү ишке ашар. Жеткирди миңдеген ачылышка, сагадан илим күчү урмат сага. Өнөргө ээ болосуң окуу менен, аз болсо да билимде пайда кенен.